2021 окуу жылын талоосу жана 2022 жылга окуу жылына койгон тапшырмалар боюнча полковник Абдибаев баяндайт. Көзөмөл жана даярдык 2021 жылдын КГБ куралдуу күчтөрүнүн 2021 жылдын 20 ноябрь күнү Түштүк Батыш оперативдик командачылыгынын кол башчысы полковник Руслан Мукамбетовдун командачылыгы астында жыл жыйынтыктоочу жыйын болуп өттү. Жыйынга кол башчынын орун басарлары, Түштүк аймагындагы аскер бөлүктөрдүн командирлери жана штаб башчылары, 0100 аскер бөлүгүнүн офицерлери, кызмат башчылары катышышты. Жыйында кол башчы тарабынан Кыргыз Республикасынын Коргоо министринин 2022 жылга коюлган тапшырмалардын буйруктары жеткирилип, аткарууга талаптар коюлду. Ошондой эле орун басарлар аткарылган ишмердүүлүк боюнча баяндамаларды жасады. Жыйын соңунда мыкты аткарган кызматтар үчүн тиешелүү аскер кызматкерлери грамота баалуу белектер менен сыйланышты. Аткаргандыгы, жогорку кесипкөйлүк, чеберчилиги жана тырышчаактыгы, ошондой эле 2021 окуу жылынын жыйынтыгы боюнча аскердик тартипте мобилизациялык жана көчүрмө даярдыкта мыкты көрсөткүч үчүн сыйлансын.